Assalomu alaykum, hurmatli Reaksiya B kanalыбыздын катталуучулары. Коомчулукта өтө талкууланып жаткан Айзада деген кыз окуясы баары көп болуп жатат. Азыр аны эмне болгонун азыр ушул окуядан билебиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Жоқ десең, бізге емеге заяға емеге түшкөн да тоже. Фиксация түшкөн да айташтай. Десең, алда мен тыныстамын, мен дері баштым. Первый мастер Ақтөбеде нормально. Я сейчас еду, я сейчас еду. Я с ним договорился, он не отпускает. Мамасы олым, мен сенің болады дедім. Жоқ десең, бізге емеге заяға түшкөн да тоже. Фиксация түшкөн да айташтай. Десең, алда мен тыныстамын, мен дері баштым. Бул Айзаданын апасы экен. Кыздар иштеп аткан эмелер. Первый мастер удачалыктар камерада. Кыз алып, машинеге туруп кетип. Они всю вот эту информацию Айзада первый мастер удачалыктарга беришти. Они в это время сидели 7:30-дан 1:30 біз бардық, примерно. В это время ничего не делают. До этого уже фиксация кеткен? Кеткен уже, саат 7:30 информация келген уже первый мастер удачалыктар. А вы пришли, они ничего не знали? Они до этого ничего не делали. Сидели, нас ждали, да? Biz barıp заявление жаздык, камерадан көрсөк, ошол. Ошондо бул окуяда ал кызды балдар алып качкан болот экен да. Менин түшүнүгүм боюнча. Энесин атасын каяктан табасыз? Алуусын эмеси мандайына студенттерге келип сураштырса алар эместир, не знаем дештир. Раз келген турбайсыздар, жүрүңүз анда видеодан анда сиздин кызыңызды точно сиздин кызыңыз кудай мен мамасы өзү кайткан таанайсың деп показали. Видео көрсөтсөм Айзада без рукава куртка кийип, толстовка кийип алыптыр, карашың, белый кроссовка, колуна зонтик, бер жака шланганы өтүп, пешеходдон өтүп бараптыр да, тип ар жактан балдар чыгып. Сразу эле таныдык Айзада деп, сразу Айзада өгөз кызым, сенин өгөз. Бир чыгып, мына Айзада деп. Да, заявление жазасыз, это покушение, заявление жаздык. Заявление жаздык. Жаздык, 2 часа где-то сидели. Звонили ели все время, звонили. Не брала, да? Чалаттык. Ош жакта отурганга чейин кечке 2 саат, 3 саат отурганга чейин чалаттык. Анан 4 телефон өчтү. Айзада. 4 телефон өчтү. Анан балдар айтышты, ладно, сиз бара бериңиз. Уларбек деген следователь ушел, вел дело. Он передал дело Искен деген бала берген. Ошолго берди. Мы взяли его данные, WhatsApp менен чалышып сүйлөшүп аттык. Биз иштеп атабыз дейт. Иштеп атабыз дегенде никакого результата нет. 10 часов уже прошло. Уже 10 часов. Анан 6:30 сестренка мага чалды. Актүгүлөже, крик да такой. Актүгүлөже! Со мной все нормально. Я сейчас еду, вот да? Я сейчас еду. Я с ним договорился, он не отпускает это, да? Каяктасың, Айзада, каяк жакта жүрөсүң десем. Мен билбейм. Айзада, посмотри по сторонам, каяктан десем. Каяктан десем. Тигинден, каяктан деди го, тигинденчи. Кара балта деди, ушундай жакта. Ош тарапка кетип баратканбыз дейт. Ош тарапка кетип, кара атка бурулуп, кара балтага кирдик. Кара балтага кирип, уже Бишкекке кирип атабыз деп атат да. Кызым. Анан мен чалдым. Ты, возможно, ты кызымдын колуна соткасын жуулаган болуш керек. Ана мен чалып кыстырасы алды кызым. Мама баары жакшы болот, сарсана болмос, мына келип там деп айтты кызым. Ой,
Çaldık diye valla. Benim kızım buna çaldı. Связьга чыкты. Ayıptı. Yazıya çıktınız. Çalanda İslam bir opер bunun telefonuna çaldı. İsken деген. Bunun Ece kızınız çalады деме. Громкий связьga қойыңызшы, уғалық деді да. Громкий связьga қойыңызшы деді. Анан уғас деді. Ал біз теге емелерге айтып жаңан кейін громкий связьga қойып қойғанда мен сұраттым, Айзада, где ты находишься? Қақта жүресің, Айзада айтшы десем. Мен Ошқа алып кетіп бара жатқан, Оштан қайра келе жатамыз, Қарабалдыға жетелік. Қазір Бішкекке жетеміз деді қызым. Ладно, хорошо, келесің бе Айзада? Берші маған телефонды, мен тегімен сөйлесейін десем. Жоқ, он вышел с машины деп қойды. Машина, мен келем деп, и трубку положила, да, все. Она қай мамасы қалды. Мамасы салғанда, вот шында. Қақтасың десе, ой, мама, еще опять крик-то истерический. Мама, кеттім, мама, все хорошо, деп қиқырып отыр да. Қиқырғанда, Айзада дегенде трубка қойылды, бүтті. Связь отключена. Ошол боюнча байланышкан жоксуңар, э? Анан оперлерге чалдык. Ой, опер ушу как раз чалды да эми. Анан айттым, телефон отключен экен. Каякта экен? Билип алдыңарбы? Ошондо муну Бишкек жака алып качкан экен да, түшүнүк боюнча. Жок, бул башка жака алып барып аткандай, ал кыздычы. Десем, иштеп атабыз, эже. Биз ушул айтабыз деп түсүнүп атты. Теге следовательге чалып коем, кайра оперге чалып коем, ушинтип аттык да. Ничего. За 10 часов никакого результата. Ошол боюнча анан Айзаданын, жансыз эмеси арашынан калды, ошол боюнча. Ошондон кийин анан мен эртеси мен Файзага бардым, видеону алдым, Инстаграмга чыгардым. Анан журналисттерге кайрылып, Я у всех, мы у всех помощь попросили. Пожалуйста, помогите деп. Мен Инстаграмга жазган жокмун. Ошо эме подушкалар помогли жазышып. Айттык да, пока эмектени болуп, сүрөтүн Айзадан чыгарып алдым. Аман эсен келет дедик. Жаман ойду. Келет дедик да. Кайдан көрдүк. Ошо оказывается Айзада понедельникте кечинде өлтүрүп турду, оказывается. Еще 2 дня просто они вот эти эти тела лежали в машине поле. Сүйлөштүк ошол жанакы кошо жанында өлгөн бала менен мурда да сүйлөшчү эле, мамилеси бар беле. Мамилеси эчтекеси жок болуп сүйлөшкөн. Они просто познакомились Инстаграмдан эле таанышып сүйлөшүп жүрүшкөн. Канча жыл деле? 1 жылды же? Жок, калды 2-3 ай эле. Жөн эле кызым айтты, мама бир бала мулам эле мага жабышып атат, тийишип атат. Сүйүп калыптыр деп эметип атат. Жабышып атат. Выходи за меня замуж депчи. Анан Айзада, сен тааныбасаң, мен сени жакшы билбесем, за тебя не выйду, мне это не нужно депчи. Анан Турцияга кетем деп аткан болчу да. Иштеп, мамасынын жардамчысы. Мама иштеп, мен эметип, үй алалы, квартира алып эле жүрө беребиз. Она знала корейский язык, английский, турецкий. Байкуш кызды алып качкан, бирок кандай болуп ал каза болуп калганы могул жерде түшүнбөй жатабыз да, кандай болуп өлтүрүп кетишти деп атат. Ошондо алар өлтүргөн болобу? Не было вот такого, шодоңдоп, бондоңдоп, ар кайсы балдар менен жүрчү эмес, ровный кыз болчу. Эми я поняла бы, да, ошондой жүрчү. Любой эмеден сурагыла. Подушкаларынан, кушналардан, иштеген жеринен андай поведениясы жок болчу. Жакшы кыз болчу. Ошондочу, ошону биринчи жолуктуп Танзания менен же мурда да жолуккан экен кыздын Артынан андып жүрчүкен. Каждый подушкалар менен тияка чыкса артынан андып жүрүрүк. О, мен туруш деп десем, мамам өлтүрүп кетем деп айтчу. Мен анан бир жолу ушунсун аны айтпайт магачы. Үйгө подушкаларын айтты. Мен мамама коркуп атам, переживать атам, мамама депчи, мамам бычак менен сайып кетсе, мен эмне болом деп коркуп турам. Мен мамама эчтеке айтпам, кыздар айтышты. Мамаңа айтпайсыңбы, мен сага бербейсиң, заявление жазбайсыңбы? Жок, мен пока заявление жазбайм. Тихо, мирно эле
Geç kalamıyor. Geç. Yine geldim. Ошон үчүн Турцияга кетем деп атпаймынбы? Ошон үчүн да кетесиз. Жан жолго жаап жүрөм. Кызым айтты, мага ушул бала менен жаашат. Каждый месяц доча сим-карта алмаштырып, баары таап алат. Башка телефон без конца чалып элечи. Бечи ошо баланын телефонунан сүйлөшөйүн депчи. Мурда коркуп турбай бересиң, мамаң сайып кетем деп. Сен мамаң жалгыз, сен да жалгыз, сен бир тууган жок, эч ким жок, мамаңда эч ким жок. Женский самый. Айбан ал бул кыздан эмнени аны жакшы көрүп калганын да алып качып барып кайра өлтүргөн. Мындайча айтканда зөөкүр адам экен да, мындайча айткандачы. Слабый полсуна сен мамаңды өкүңөр колуңар эмне келет? Керек болсо мен сен мамаңды пычак менен сайып кетем деп айтып да кызым. Коркунуч пайда. Ты бала ушундай айттым. Кызым келип сүйлөшүп отуруп анан эмне болду десем, мама ты больной экенсиң го деди. Эмне болду? Ой, сен мамаңды колунда эчтеке келбейт, сен да колуңда эчтеке келе албайт. Бүргөн бирдеме кылып кетем деп айтты. Сен эмне кыла аласың депчи. А мен эмнеси ордунда эмес билем депчи. Ну что, депчи, или маньяк какой-то да. Ушинтип атат дейт. Мен көчөдөн калып жеттимби? Кудай шүгүр. Бир тууганыз бар деп. Кудай А телефон сказал вот тогда? Звонил. Я жауап ходила. Айзада ошол үчүн дагы эртерээк Турцияга кетип калганга шашкан го, Канчасын учмак деп. Это 15-inde 16-сында учмак да. Мына средада бермек болчу да, акчасын жарым бермек. Деме, Айзаданын жалгыз кыз экен. Жалгыз тарбияланган экенсиз. Анда ошол Энекеси тарбиялаган. Манас университетин окуган экен. Манас университетте окуган. Деси болгон физкультурада мугалим да. Волейболду эмеде катышты. Сборный волейбол. Манаста Азербайджанга чейин Ошко чейин барып, бүт жерде эме чейин лидер Манас всегда активная, ответственная кыз болуп чыгат. Кайсыл жерде иштейт эле? Эмеде иштечи, биринчи Фрунзеде иштечи, Фрунзеден кетип баягы акчасы келип иштеген жакта контракт жаман экен деп эме кеткен да, швейный цех, переводчица была да, переводчик болуп жүргөн да. Переводчик иштеп, жардам берип ушуну иштеп. Бул аркылуу биякча эң чоң роль ойногон ошо иштеген жери жардам берген, курулушпай экен жардам берди да, бизгечи. Колума келгенче жардам берем, подключение кылам. Айзадан ошондой какта телефон точка какта жүргөн эме движение менен жүргөн бар экен да. Аны ошондой эметип коюшту. Аракет кылбай чуркап коюшту да. Кызыңыздын кандай максат тилектери бар эле, эмнелерди кызыкчу эле Толтура тилек максаты барчы. Айтып атпайм, несколько языков знала. Корейский, английский, онлайн окуу барын свободно сүйлөп эметип калдым. Турцияга барып келип иштеп келем. Ошондой будем что искаться, скитаться по практике, как сам нормально эле максатта жашап, жакшы мотивация кылып атам мама, оюма жакшы агасызса, жакшы максатыбыз бар, иш соң болот. Переживать деңиз, я ваша опора, мен сизге жардам берем, жалгыз калтырбайм. Деп айтып чалдымчы. Иши соң болот, баары жакшы болот. Мен ойлогон максатым биринчи карьера кылам, жакшы жерге жумуш иштеп, көбүрөөк акча таап иштейбиз. Көп эме жетим балдардын үйүнө интернатка көп барчу да. Анан интернатка үй алсак, мама кудай үй алып жайга алсак, интернатта үй 2 бала бага алабыз деп атпайм. 2 кыз, 2 эркек бала болсо, соңдор балдар бар экен. Эң актылы ушундай жакшы барып жардам берчү. Интернатка көп мугалим группалаштар менен барып калган, айзат 3-4, 5 курста ушту. Ай, жаман болекке болчу кызымчы. Элпек, мында эч ким жаман эметпечи да. Мышыктар берди, жакшы, аябай жакшы көрчү да. Көчөдөн кетип барса, мышыкты кучактай эме көрчү, мамамын албатымчы да, окучу, көчө мышыкта оорулугу. Эмне аласың кой деп. Тегинде квартира жашасаң, жер тамбысы ийдең. Кере жок андай эмет бере болчу. Ойлогон тилегим болсо, жакшы бир офис ачып алса, бир фирма ачып алсам, мен парикмахерский ачып алсакпы, ушундай прическага аябай жакын болчу да. Макияж, ушундай жасап, ошондо окуй, заодно ошо баарын жетиши менен окуйм депчи. Часана оңозума мен турам го, сиз барсаң бир тууганыңыз бар, жакшы болот. Ушинтип ал кызды дагы ушинтип
өлтүрүп кетишкен. Ушундай зөөкүрлөрдү өмүр бою камаганга мыйзам чыгарып койгондо аябай жакшы болот эле. Ошондой эле мына Instagram, TikTok бүт баары ушул жаштарды бузуп жаткандагы ушул сайттар болот өзү негизичи. Мындай тармактар, приложениялар болот. Бизде негизи мыйзам дагы жакшы иштебейт, ошондуктан ушундай болуп атат өзү милицияларга кайрылсаң андай мындай деп алар деле өзү. Азыр мындайча айтканда ушундай заман болуп калды. Бирөө кылмыш кылган болсо сага келип, эгер ал милицияга көбүрөөк акча берип кое турган болсо, анын сөзүн сүйлөй берчү болуп калды да. Милиция же башка мындайча айтканда чоңдор ушундай болуп калды. Азыркы замандачы аларга кайрылыштын деле кереги жок болуп калды. Кимдин акчасы көп болсо ошол акча ташап койсо, мындайча айтканда акчалуулардын заманы болуп калды. Азыр дагы ушинтип могул кызды өлтүрүп кеткендиги бул туура эмес негизи. Жана элдин дагы көз карашын азыр окуйлу. Комментарийлерде эмне деп калтырышкан азыр бул жерден окуп көрөлү, эмне дешкен биздин кыргыз элибиз көрүүчүлөрүбүз. Ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын сөөгү бүгүн Балыкчы шаарында жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу апасы милициянын ишине нааразы экенин айтты. Кызым үйгө келгенде апам мага ал бала аялдар алсызсыңар, сенин коргой турган эч кимиң жок деп айтып келген деп эскерди. Мына ушул жерден дагы жанагы мен айткан сөз ушул жерде дагы бар экен. Жанталашып интервью албай кое турбайсыңарбы? Бул журналисттерди айтып, бул эл дагы жай жанаттан берсин. Ошо өлтүргөндөрдүн дагы жанын алсын, Кудайым жазасын берет, кан узатпай. Журналисттерге асылуунун кажети жок. Бул элдеги көйгөйлөрдү мына болуп жаткан кызыктуу окуя ушул элге тартуулап жатат. Сиздер дагы туура эмес түшүнүп, ушинтип айтып жатасыздар. Кош айтышты, неге балдарга эркектерге катуу мыйзам колдошпойт? Мындайча айтканда бардыгы ушул балдарга, зөөкүрлөргө каршы экендигин билдиришти. Бардыгы эле мына айтып жатат. Бардыгы каршы экендигин жакшы билдиришти. Негизинен айтканда бул туура эмес. Биз ушуну менен ушундай мыйзамдын жакшы, милициялардын жакшы иштешин талап кылабыз. Ошондой эле биздин ажообуз дагы мына караштырып жатат экен бул маселеничи. Негизинен биз анда реакция кылып түшүрөбүз.